Бишкектен телефондорду уурдап, Казакстандын аймагына өткөрүүнү пландаган топ кармалды. Бишкек шаардык милиция бөлүмү билдиргендей, тергөө кызматы тарабынан кылмыштуу кирешилерди мыйзамдаштыруу, уюшкан топ түзүү же ага катышуу жана уурдоо беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Милиция кызматкерлери уурдалган телефондорду, планшеттерди жана ноутбуктарды чет өлкөгө сатуу боюнча эл аралык канал уюштурган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн изине түшкөн. Телефондорду уурдаган жеке маалыматтарды, сериялык номерлерди өзгөртүп, уюлдук телефондордун имей коддорун кайра жазууга, ошондой эле Mi iCloud жана Google аккаунтунун кулпусун ачууга адистешкен кылмышка шектүү 11 адам кармалды. Соттун чечими менен 6 шектүү номери биринчи убактылуу кармоочу жайга жиберилип, калгандары үй камагына чыккан. Алардын үйлөрүн тинтүү учурунда 1700дөн ашык уюлдук телефон, 7 ноутбук жана 5 планшет табылган. Казакстанда дагы экөө кармалып, алардан Бишкектен уурдалган 46 уюлдук телефон алынды. Алматыда уурдалган 278 телефон казакстандык полиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.